Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы? 15 сентябрга алынган жаңылыктардын түрмөгү менен таныштырабыз. Аны мен Нурпейил Ашур кызы алып барам. Алгаш жаңылыктардан кыскача түрмөк. Кыргыз-тажик тилкесинде кырдаалды турукташтыруу иш-чаралары уланууда. Чек арадагы окуяда жараат алган аялдын абалы оор бойдон калууда. 2 алтын 1 коло. Кыргызстан курамасы жалпы командалык эсепте 5-орунду ээледи. Эми ушул жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Кыргыз-тажик тилкесинде кырдаалды турукташтыруу иш-чаралары уланууда. Баткен облусунда милиция коомдук тартипти, коопсуздукту камсыздоодо. Милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп, Баткен районунун жергиликтүү тургундарынын коопсуздугун камсыздоо максатында жеринде иш алып барып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы маалымдады. Мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде абал салыштырмалуу туруктуу. Бул тууралуу эртең менен чек ара кызматынын билдиришти. Маалыматка ылайык түн тынч өттү. Эч кандай окуя катталган жок. Мурда жетишилген макулдашууларга ылайык түн ичинде тараптар туруктуу жайгаштыруу пункттарына кошумча күчтөрдү жана каражаттарды алып чыгууну аякташты. Укук коргоо органдарынын бөлүктөрү чек арага жакын аймактарды биргелешип күзөтүштү деп айтылат маалыматта. Белгиленгендей, тараптардын чек ара отряддары чек аранын такталбаган тилкелерине коюлган эмес. Чек ара кызматы Баткен облусундагы мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде кырдаалды турукташтыруу боюнча иш-чараларды улантууда. Белгилей кетсек, кечээ 14-сентябрда тажик тарап Кыргызстандын 3 аймагынан ок атып, атышуу орун алган. Чек арадагы окуяда жараат алган аялдын абалы оор бойдон калууда. Саламаттыкты сактоо министрлигинин Баткен облусундагы координатору Арзыбек Бөрүбековдун маалыматына таянсак, чек арадагы окуяда жараат алган аялдын абалы оор, ал көп кан жоготкон. Белгилей кетсек, буга чейин маалым болгондой 14-сентябрда Баткен районунун Булак башы жерлигинде, ошондой эле Паскарык жана Достук айылдарында орун алган кыргыз-тажик чек арасында ок атышуудан Самаркандек айылынын 3 тургуну жабыркаган. Алар 21, 31 жана 12 жаштагы тургундар. Бөрүбековдун маалыматында жабыркаган жарандар тез жардам кызматы аркылуу Лейлек жалпы дарыгерлик профилактика борборуна жеткирилген. Аларга биринчи медициналык жардам көрсөтүлгөн. Ошондой эле 31 жаштагы аялга чукул операция жасалган. Кан көп кеткендиктен операция оор өттү. Азыркы убакта абалы оор бойдон калууда. Ал эми калган 2 жарандын абалы жакшы, бүгүнкү күндө дарыланууда. Дары-дармектер, ошондой эле кандын суюктуктары боюнча кеңири запастар бар. Ошондой эле Ош областынын дарыгерлери келген. Азыр Лейлектеги абалы оор делген бейтапка медициналык жардам көрсөтүү, ошондой эле консультация берүү үчүн жөнөп кетишти деп кошумчалады Арзыбек Бөрүбеков. Ал эми Кызыл Кыя жана Кадамжай жалпы профилактика борборунан келген кошумча дарыгерлер Баткен областынын биргелешкен ооруканасында дарыгерлер менен биргеликте иш алып барууда. 2 алтын 1 коло. Кыргызстан курамасы жалпы командалык эсепте 5-орунду ээледи. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча курама командасы жана машыктыруучулары Сербиядагы дүйнө чемпионатынан кайтып келишти. Балбандарды министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов жана жалпы күйөрмандар Манас эл аралык аэропортунан салтанаттуу тосуп алышты. Сербиядагы мелдештен Кыргызстандын куржунуна 3 медаль топтолду. Акжол Махмудов менен Жоломан Шаршембеков алтын утса, Амантур Исмаилов коло медалдын ээси болду. Дүйнө чемпионатында Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча курама командасы жалпы командалык көрсөткүчтө 5-орунга иеленди. 15-сентябрга алынган жаңылыктардын түрмөгүн мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.